Тепең көк өткөн заманда бир сараң байдын 3 уулу болуптур. Ал бойго жеткен балдарына аял алып бербептир. Күндөрдүн биринде эки агасы инисине айтыптыр: бизге окшогон байдын балдары алда качан аял алып, балалуу болуп, мал бөлүп алып, өздөрүнчө жашап жатышат. Биз болсо кали бойдокпуз. Атаңа барып айт, бизди үйлөндүрсүн дешет. Бала барып айтат, анда атасы: күз келсин, картаң бээлер менен дакысы түшпөгөн тайлар семирсин, дейт. Күз да келет. Кенже баласы баягы сөздү атасына айтат. Атасы: кылычын сүйрөп кыш келет. Ошол кыш өткөндөн кийин алып берейин дейт. Ошол жылы кыш катуу болуп, байдын малы жутка кетет. Балдары бир көк тайды чөп жулуп берип жүрүп аман алып калышат. Бай менен байбичеси да дүйнөдөн өтөт. Ошентип балдар итке минип калышат. Эптеп жатып, үйдүн жабдыгын сатып, бир жыл оокат кылышат. Бир жылдан кийин ачкачылыкка дуушар болушат. Көк тай кунан болот. Бир күнү кенжеси агаларына кайрылат. Кунанды мага бергиле, ага минип кайыр сурап, оокаттабайын, дейт. Агалары буга макул болот. Кенже бала кайыр сурап эки агасын жайгышы багып чыгат. Күндөрдүн бир күнүндө ошол айылдагы байдын ашы болуп, ага ат чабылып, баш байгеге 50 жорго сайылат экен. Ушул кезде кенже иниси көк быштыны минип, айылдан айран алып келе жатса, айыл иттери менен тайгандар кууп калат. Көк бышты аларга караандатпай кетет. Бала агаларына келип, көк бышты тайгандарга да жеткирбей кетти. Муну аттын байгесине кошсом кантет, дейт. Агалары буга макул болуп, көк быштыны суутуп, таң ашырып коюп, эртең менен ашка келишет. Ушул элдик Баракхан деген, өзүнүн өгүз кара деген атын байгеге кошмок болуптур. Көк быштыны кедейдин таз баласы минип чыгат. Көк бышты арык, бир аз аксап жүргөн эле. Аттарды айдаганда балдар көк бышты минген таз баланы аттары менен койдуруп, ары түрткүлөп, бери түрткүлөп ыйлатып барат. Марага жетип, аттарды кое беришет. Орто жолго чейин көк бышты чаңга басылып келет. Анан туягы кызып, зымырап жөнөйт. Аттар артта кала берет. Таз бала ар бир аттан өткөн сайын ат чапкан баланын топусун алып, башка бир чаап кете берет. Бир кезде алдыда кетип бараткан Баракхандын атына жетет. Бир аздан соң аны да артка калтырат. Өзүнөн башка балдар өз урууларынын атын айтып, ураан чакырып келе жатат. Таз бала кайсы уруунун атын айтаарын билбей, тепең көк деп кыйкырып келет. Ошондо Баракхан дүрбү менен карай: бул кандай? Кайдан кошулган ат? Анын алдын тоскула, деп буйрук кылат. Хан буйругуна ээликкен жигиттер таз баланын жолун тосконуна карабай, көк бышты биринен сала биринен озуп кете берет. Ошондо көк быштынын ээси: келер бекен тепең көк, келбес бекен тепең көк, соёр коюм жок, отко салар майым жок, колдой көргөн арбактар, деп ыйлап турду. Ошондо көк бышты марага биринчи болуп келди. Кедей жигит атын өзү барып кармады. Баракхан келип: мындай болушу мүмкүн эмес, бул жолдон кошулду, деп байгени талашты. Ошондо таз бала ат чапкан балдардын баарынын топусун койнунан сууруп алып ыргытып жиберет. Баракхан эч нерсе айта албай, атын башка бир салып, үйүнө карай жөнөйт. 3 тууган 10 жоргону таз балага берип, 40 жоргону өздөрү алышат. Ошентип көк бышты кандай гана байгеге чаппасын, биринчи келип байгеге ээ болуп, атага алыска кетиптир. 3 тууган болсо малы малга уланып, үй жайга жетип, эл катарына кошулушуптур.